Етіп қаражатты қаяқтан алабыз? Улуулукка жеткенде улуу адамга улуу аш, улуу иш, улуу сый буйрулат. Сенин касиетиң качканда каражат качат биринчи. А сен касиетке калыптан улуулукка келген кезде каражат сени ээрчип келет. Сага миллиардтын кереги жок, бирок өлүп кетпегидей, чөгүп кетпегидей, тынч жашагыдай, кейбегидей каражат болот. Каражат батыш элинен келет, кыргызга. Эмнеге дегенде кураяка бата жүрбөйт дегендей, ошо багытты дагы каражат менен беребиз. Өткөн эфирде айттым эле, биз эмнени экспорттойбуз дегенде ошол энергиябызды. Могу энергиябыз экспорттолот. Мына ырак оорусу колубуздан айыгат азыр. Өлүп калгыча болгон байлыгын тапшырып келбейби? Тагдырын тапшырып келбейби? Силердин кыргыздын ырыскысы кайыптан дейт. Ошо кайып касиетиңен. Каражат ушундан келет. А сен каражат десең азыр касиетиң качып кетет. Каражат да жок, касиет да жок. Оң колуңа касиет, улуулукту кармасаң, сол колуңдан каражат болот. Кыргыз эмнеге артта калган? Кыргыз өзүн тааныбай калган. Өтө жакшы суроо. Кыргыз ушу күндү көрүп, кырсыгып анан ойгонуш керек эле. Көп кыры бар мунун. Кыргыз улуулугун учуруп ийген, улуттарды ээрчип адашып алган, көз карашка алдырып ийген, улуу эл экенин, улуу күч экенин билбей калган, бул дүйнөгө уютку болуп келгенин билбей калган. Эми ошол кыргыз жолун табат. Кыргыз аябай рахаттанат ушу доордочу. Себеби ордун тапкан адам, жолун тапкан адамдын жолу ачылат. Мына урматтуу улуу журтум, кыргыз адамзатка тагдыры буйруйт. Ушуну эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Тагдыр буйруйт кыргыз. Теңир адам Бакай ата дегендей, человек на новом эре станет Богом. Бога человеком. Кудай сыяктуу жаратуучу касиетке ээ болот. Кудай деген бул арбай. Чоң Кудай башка, кичи аалам башка. Мисалы ойлогонбуз, ушу Кудай мага кырсык буйруйт окшойт. Кудай мага берет окшойт. Аны ошо ататек арбай кырсыктатат. Ошо арбайлык сыпатка өтөт. Бир эле кыргыз өтпөйт, адамзат өтөт, барып. Бирок ошо өткөрүүдө кыргыз алтын доорго өтүүдө көпүрө болуп берет. Убактылуу. Улуулукка буруп тынат. Баягы ата деле өстүрүп, анан тынат го, көңүлү тынчыйт. Мына, урматтуу улуу журтум, ушуларды көчүрүп алыңыздар, эстеп калыңыздар. Бул сиздердин формулаңыздар. Жалган жери болсо келиңиздер. Могу жерде сизде жалган бар деп. Мына мен жалганга чыгардым диндин. Көрдө бейиш бар дегенин, өлгөндөн кийин бейиш бар. Чозок бар дегенди жокко чыгардым. Арбак жок дегенди жокко чыгардым. Анысы кандай менин сөзүмдү жокко чыгаргыдай болсоңуз айтыңыз, могу жерде жалган болуп атат сеники деп. Ошон үчүн арыстан алай адамзатка түбөлүк жол көрсөтүүчү шамчырак. Арыстан алай түбөлүк казына. Арыстан алай көктөн буйрулган адам. Арыстан алай адамзаттын куту. Арыстан алайдын көзүндө от, сөзүндө кут бар. Арыстан алай жакшылыктын жарчысы. Арыстан алай кыргыз элинин куту. Арыстан алай адамзаттын бышкан ашы. Арыстан алай адамзаттын жаны. Энергияңды алып атпайсыңбы? Жаның күчтөнүп. Мына бизге жазат. Бир эже жазыптыр. Чалыптыр ушу WhatsApp'тагыларга. Мен ата жолуна да барып көрдүм, ал мазарга дей берет экен. Дагы ошо кыргыз жергесинде көп ордо дегендер көп экен, жол пол дегендер. Бирок бирөөнө барып мындай ынаңгыдай өсө алган жокмун. Ага караганда үйдө туруп эле Арыстан алайдын эфирин көрүп мен көп нерсеге жетип атам, өсүп атам деп. Бул чындык.
ошону аңсагандай эле ушул теңирчиликке техника элчилик кылат. Келиңиздер, теңир сыпатка өтүңүздөр. Теңирдин кереметине ишениңиз, иштетиңиздер. Теңирдин кереметин өзүңө калыптандыр. Ал кайтпас, ал калыс, ал тегиз. Жана айттым го, ааламдагы нерсенин баары ошол адамда бар деп. Ушул чындык, ушул ак. Ал могу пендечилик жашоого өзүңүздөрдү салыштырып албаңыздар. Биз ыраазы бололу көк асманга, көк асман ээсине, көкө теңирге, ааламдык күчтөргө, периштелерге ушунча энергия, кудурет, касиет бергенине, кыргызга кут түшкөнүнө, илим түшкөнүнө, керемет түшкөнүнө, кыргызды ушу дүйнө кылып башчы кылганына, улуу кылып калыптандырганына, кыргыз болуп калганыбызга кубаналы. Анан ушу улуулукка калыптанып, улуу Кудайдын ошол берген ишенимин, сыйкырын, ошол сыпатын жоготуп албай, сатып албай, майдаланып албай, улуу сыпатка калыптанып, улуттарды уютуп алалы. Улуулукка өткөрүп алалы. Могу күндөр жөн эле бир тарых болсун. Бир бурулушта ушундай бурулдук эле, өзүбүздү ушинтип тааныгдык эле деген эле бир тарых болуп калсын. Элибизден ошо касиеттүүлөр чыксын, ойгонгондор чыксын, ордун тапкандар чыксын. Пендечилик жашоодо багың болбодубу? Сен могу ааламдык жолдо багың бар. Ошон үчүн пендечиликтен сага бага айтпай атат. Ошон үчүн кырсыктап атасың. Демек жолуң улуулукта. Ошо улуулукка калыптанып, адамзатты улуулукка буруп тыналы. Бул эфирдин аты Кут, кудуреттүү улуу табылга, табылганында улуусу, кудуреттүүсү. Мен кызматыңыздарда ошо кыргызды ойготуучу, адамзатты куткаруучу, көктөн буйрулган, адамзаттын тагдыры мойнума алган, ант берген, адамзаттын көзүн ачуучу, колуна таяк, оюна жөлөк болуучу, башатка жетектеп жеткирүүчү инсан Арстанбек Абдулдаев болдум. 2-4 күнү түз эфирде жолукканча жан дүйнөңүздөрдө бейиш байырлап, улуулук сыпатка калыптаныңыздар.